Өлкөдөгү саясий экономикалык абал айрым учурда өкмөттүн чабалдыгына карабай, Кыргызстандын бизнес коомчулугу алдыга амбициялуу максаттарын белгилеп, алдан көтөрүлгөн демилгелер жандуу жана туруктуу экенин такай далилдеп келет. Керек болсо муну коңшу казакстандыктар суктануу менен белгилеп, кыргыз бизнесинин өз алдынчалыгын, алдыга умтулуусу тууралуу пикирлерин социалдык тармактарда такай жазып калышат. Ал ортодо кыргыз бизнеси бизде нефть жок, демек дүйнөлүк ири рынокадагы жол жок деп кол куушуу олтурбастан, өнүгүүнүн улам жаңы этаптарына өтүп, дүйнөлүк процесстер менен кошо жарышууда. Алдыдагы жарым саатта Capital командасы кыргыз бизнес коомчулугундагы орчундуу окуяларга сереп салат. Биз менен болуңуз. Кыргызстандын туризм тармагындагы лидер компания Кыргыз Концепт бизнес жүргүзүүнүн жаңы деңгээлине чыгууда. Компания азыр корпоративдик башкаруунун эл аралык стандарттарын киргизүү алдында турат. Аны менен катар компания башкаруучу директор позициясына ачык конкурс жарыялоодо. Бул бир эле Кыргыз Концепт үчүн эмес, бүтүндөй кыргыз бизнеси үчүн чоң жаңылык десе болот. Анткени корпоративдик башкаруунун эл аралык стандарттарын Кыргыз Концепт алгачкылардан болуп киргизүүдө. Айта кетсем, компания кайра куруунун алгачкы жылдарында, тактап айтканда 1990-жылы түптөлүп, 27 жылдан бери туризм жаатында номер 1 болуп келет. Ошондой эле Кыргыз Концепт географиясын дагы кеңейтип, Европа рыногунда өз кызматын көрсөтө баштады. Кыргыз Концепттин негиздөөчүсү Эмил Үмөталиев корпоративдик башкаруу системасындагы бийлик бөлүшүү кабыл алынган чечимдердин сапатын жогорулатууга, демек компания кардарларына көрсөткөн кызматтардын сапатын мындан дагы жакшыртууга алып келет деген ишенимде. Корпоративдик башкарууну орноткон сайын бул жаңы деңгээлде жаңы инвесторлор менен кызматташууга дагы ишенимди жаратат. Ар бир адамдан гана көз каранды болбой, бул жерде процедуралардан жана ички мыйзамдардан таасирлүү болуп калат иштин баардыгы. Бул процедуралар өтө бир адамдын үстөмдүгүнөн коргойт, же болбосо ошол бир адамдын гана каталарынан дагы коргойт. Анткени жоопкерчилик көбүрөөк адамдардын ортосунда тең бөлүшүп калат. Бүгүнкү күндө бийликке жеткен адамдар өзгөчө ошол бийлик менен бөлүшкүсү келбейт, ылдый жакка тапшыргысы келбейт, же болбосо ылдый жактагылар дагы өйдө жактагылар менен көп ошол маалыматы менен же болбосо колуна тийген бийлик менен бөлүшкүсү келбейт. Бул эки тараптуу коркунучта. Ошондуктан корпоративдүү башкаруу бул биринчиден өйдө жактан ылдый жакка ыйгарууну талап кылат. Экинчиден ылдый жактын өйдө жактын астында жашырбоо жана каталарды минималдаштыруу үчүн процедураларга таянуусу жана маалыматты ачык жеткирип берүүсү керектелет да. Ошентип бул бизнесте дагы, коомчулукта дагы ушул эки тараптуу проблеманы чечүүгө эң керектүү нерсе. Кыргыз Концепт Кыргызстандын туристтик рыногунун лидери. Бирок бул жеткенчек эмес. Биз жаңы бийиктиктерди багынтууну көздөйбүз. Кыргыз Концепт корпоративдик башкаруунун эл аралык стандартын киргизүүдө. Жана биз менеджинг директор издейбиз. Бизге команда менен бирге компанияны жаңы деңгээлге чыгара турган лидер керек. Бул сенин шансың. Чечкиндүү идеяларыңды ишке ашыр. Талапкерлигиңди 3w.concept.kg/vacancy сайтына тапшырсаң болот. Кыргыз Концепттин жаңы тарыхын жаз. Кыргыз компанияларынын бизнести эл аралык стандарттар менен жүргүзүүсү бул жалпы өлкө экономикасынын масштабындагы маселе. Анткени инвесторлор кайсыл бир өлкөгө инвестиция салуудан мурда ал мамлекеттеги саясий экономикалык абал, инвесторлорго түзүлгөн шарттар менен катар жергиликтүү бизнестин ачыктыгына чоң маани берет. Себеби туруктуу иш алып барууга ниеттенген инвестор үчүн жергиликтүү ишенимдүү партнердун болуусу өтө маанилүү. Бул жагынан алып караганда Кыргызстанда мактаныла турган үлгүлөр жок эсе. Өлкөдөгү көпчүлүк компаниялар анык кирешесин жашырып, коомчулук жана инвесторлорго жабык бойдон калып келет. Соңку жылдары өнүгүүгө умтулуусу жана шарты бар жергиликтүү компаниялар менен эл аралык донор уюмдар иштешип, аларды корпоративдик башкарууга өтүүсүнө жардамдашып, таза бизнес кирешелүү болорун далилдеп келет.
Почему мы занимаемся этим вопросом? Потому что я представляю проект по корпоративному управлению в Центральной Азии. Эмне себептен биз бул маселе менен алектенип жатабыз? Мен Борбор Азиядагы корпоративдик башкаруу долбооруна жооптумун. Биз бул рынокто 2007-жылдан баштап иштейбиз. Биздин милдетибиз Борбор Азия өлкөлөрүндөгү компанияларда корпоративдик башкаруунун деңгээлин жогорулатуу. Эмнеге биз бул нерсе менен алектенебиз? Анткени IFC бир тарабынан инвестор жана биз инвестиция кылууга даярбыз, бирок компаниялар даяр эмес. Ачык айкын болууга компаниялардын ички түзүлүштөрү дагы даяр болбой жатат. Ошол себептен бул долбоор ачылган. Биз 2007-жылдан бери компаниялардын деңгээлинде гана эмес, мыйзам чыгаруу деңгээлинде дагы иштеп келе жатабыз. Не только на уровне компании, но и на уровне законодательства. Когда можно определить, что компания готова к тому, что Компаниянын корпоративдик башкарууга өтүүгө даяр экенин качан аныктоого болот? Компания өз ишинин эффективдүүлүгүн алдыга арттыруу үчүн эл аралык стандарттарга өтүүгө камынып башташы керек деген компаниянын өнүгүү деңгээлинин кандайдыр бир чеги барбы? Однозначного ответа я дать не могу, потому что все компании индивидуальны. Поэтому мы, когда начинаем работать с компаниями... Мен буга так жооп бере албайм, анткени баардык компаниялар индивидуалдуу. Ошол себептен биз компаниялар менен иштешүү алдында атайын баалоо жүргүзөбүз. Бул сыркоолоп калган адам доктурга кайрылгандай эле нерсе. Доктур сиздин саламаттыгыңызды текшерип чыгып, анан дарылоо тартибин бекитет. Бул жерде да ошондой эле көрүнүш. Биз компанияны изилдеп чыгабыз дагы кайсыл жакта кемчиликтери бар экенин аныктап, сиз учурда мына буларды аткарышыңыз керек деп айтабыз. Мисалга, бир эле кийин бирине чоң, экинчисине кичине болушу мүмкүн. Корпоративдик башкаруу жөнүндө да ушундай эле айтса болот. Мындай айтканда, корпоративдик башкаруу жеде турган бир чекит эмес, ал дайыма кыймылда, аракетте болуу. Ал эми этаптарына кайрыла турган болсок, IFC дагы ишти чоң компаниялардан баштаган. 2007-жылы биз акционердик коомдорго көңүл бурат элек. Анткени алардын түзүлүшү түшүнүктүү болчу. Акционердик коомдор жөнүндө мыйзамдар дагы бар дегендей. Бирок азыр андай эмес, анткени бир нече жыл мурдараак кичи жана орто ишкердик үчүн атайын методология иштелип чыкты. Бул компаниялар үчүн биз азыр ири түзүлүштөрдү сунуштайбыз. Анткени бул мындай компанияларда чечим кабыл алууга тоскоолдук жаратат. Бизде кичи жана орто бизнестин так аныктамасы жок. Бул компания өзүн кандай сезгенине жараша. Компаниянын айланткан ири каражаты болгонуна карабай, анын ичиндеги түзүлүштөр түйүлдүк абалында калган болушу мүмкүн. Көп менчик ээлери сатууларын көбөйтүүнү, пайданы өсүшүн каалашат. Бирок алар ички түзүлүштөрдү эске алышпайт. Сатуунун өсүшү менен түзүлүшү дагы өзгөрүшү керек. Көпчүлүк учурда кичи жана орто ишканалар бир эле адамга таандык. Ал бир ишти башынан баштап түптөйт, иштин баарын көзөмөлдөйт, баардыгына үлгүрөм деп аракет кылат, бирок колунан келбейт. Мындай учурда биз директорлор кеңешин түзүү зарылчылыгы болсо, аны түзүүнү же коллективдик органда иштөө сунушун беребиз. Анткени бир эле адамдын баардык маселеде адис болушу мүмкүн эмес. Башкача айтканда, коллективдүү чечим бул ойлонулган, салмакталган чечим болот. Ар бир адистин кайсыл бир тармак боюнча билими бар. Эмне себептен бизде акционердик коомдун формасын тандашпайт? Акционердик коомдун формасы дүйнөдөгү баардык инвесторлорго түшүнүктүү. Акционер бар, директорлор кеңеши бар, аткаруучу орган жана башкалар бар. Жоопкерчилиги чектелген коомду биздин өлкөдө мамлекеттик органдар менен кызматташтыкта башкаруу жеңил. Ошондуктан көпчүлүгү мына ушул ОСО же жоопкерчилиги чектелген уюмга качырышат. ОСОдо тышкы аудиттен өтүү кереги жок, финансылык отчеттуулукту жарыялабайсың. Мамлекеттик финансылык көзөмөл же башка органдардын алдында отчет берип олтурбайсың. Мына ушундан улам мыйзам жол бергенден кийин биздин компаниялар ушул багытта иштеп жатышат. Биз жакшы инвесторлорду тартып келгиси келген компаниялар ачык болууга аракет кылып жатканын көрүп атабыз. Ал эми ички инвесторлорду тартып, өз казанында гана кайнап жаткандар маалыматтарын ачыкка чыгарууга көп деле кызыктар эмес. Бизге компаниялар өздөрү дагы айтып жатышат, мамлекеттик көзөмөл органдарынын көңүлүн өзүбүзгө бургубуз келбейт деп. Анткени алардын обороту дагы жогору. Бул биздин жашоонун чындыгы. Анан бул ушундай иштеп келе жатат. Бул жерде дагы бир эске алуучу жагдай фондулук биржанын өнүкпөгөнү. Ал азырынча түйүлдүк абалында. Корпоративдик башкаруу бул финансылык базарлардан пайда көрүү дагы. Сизге капитал керек, биржага келдиңиз, акцияларыңызды жайгаштырып капитал алдыңыз. Мындай учурда компаниялар маалыматтарын ачыктоого, айкын болууга, атайын түзүлүштөрдү түзүүгө кызыктар болушат. Бул аларга дем берет. Листингдин эрежелерин карасак, ал жерде отчеттуулук болсун, аудитор болсун деген талаптар бар. Бирок бул куралдарды колдонгон компаниялар Кыргызстанда өтө аз. Кыргызстандын мисалында корпоративдик башкаруунун стандарттарын киргизген соң кандайдыр бир өзгөрүүгө жетише алган компаниялар барбы? Ну, я могу привести пример Elite Capital, это компания микрофинансового сектора, которая
Мен микрофинансылык тармактагы Элет Капитал компаниясы мисал келтирет элем. Биз бул нерсеге биргеликте узак убакытта жеттик. Алар биздин окууларга катышып жүрүштү. 5 жыл дегенде гана чечим кабыл алынды. Келгиле баалоону жүргүзөлү жана кандай аракеттерди көрүүнү чечели дешти. Баалоо жүргүзүлүп, сунуштар киргизилгенден кийин алар эл аралык инвесторлордон инвестиция алып келе алышты. Бул пайда болоорун далилдеген реалдуу мисал. Инвестиция, акционер международного рынка. Мне всегда казалось, что наоборот. Мен финансылык тармакта башынан баштап эле корпоративдик башкаруу бар деп элестетчүмүн. Ал жакта өзүнүн директорлор кеңеши, аткаруу органы бар дегендей. Мындай компанияларда силер эмнени өзгөрттүңөр? В этих компаниях. Понимаете, наличие... Билесизби, түзүлүштөрдүн болгону дайым эле эффективдүүлүгүн көрсөтө бербейт. Түзүлүштөрдүн бар болгону алардын сапаты дагы жакшы дегендик эмес. Көпчүлүгү мыйзамдын талаптарын формалдуу гана аткарат. Директорлор кеңеши керекпи? Жарайт, директорлор кеңешин түзө коебуз. Ал жака дос, жоро жолдошторду чогултуп алабыз. Бирок жоро жолдоштордун баардыгы эле айрым маселелерди профессионалдык деңгээлде түшүнө бербейт. Корпоративдик башкарууга өтүү компаниянын жаңы баскычка көтөрүлгөнүнөн кабар берет. Демек ал кеңири эл аралык рынокко чыгып, ачык иштөөгө дилгирлигин көрсөтүп жатат. Кыргызстандын бизнес коомчулугу алдыга амбициялуу максаттарды белгилеп, алдан көтөрүлгөн демилгелер жандуу жана туруктуу экенин такай далилдеп келет. Өлкөдөгү ири бизнес ассоциациялардын бири ЖИА жакында эле өзүнүн 10 жылдык өнүгүү стратегиясын жазып, анда 2027 жылга карата бери дегенде 7 компанияны IPO'га алып чыгуу, 70 эл аралык компания түзүү, Кыргызстанды Борбор Азиянын Давосуна айлантуу өңдүү стратегиялык максаттарын аныктаган. Жети миң жаңы жумуш орундары, 7000 мүчө, анын ичинде кем дегенде ар бир 7-чиси аял ишкер. 70 эл аралык компания, 7 IPO компания, 7 ишкердикти өнүктүрүү борбору. ЖИА мүчөлөрүнүн 50% өнүккөн өлкөлөрдүн өнүгүү тажрыйбасы менен таанышып келген. Бишкек инвестициялык форуму, Борбор Азиялык Давос. Давосто Кыргызстандын атынан бир презентация. Бул бизнес ассоциация ЖИАнын 2027 жылга чейинки стратегиялык максаттары. Бул максаттарга жетүү үчүн ЖИА бизнес моделин иштеп чыкты. ЖИА ишкер коомчулугун курууда. ЖИА бул ишкер менен мамлекеттин ортосундагы коммуникация каналы, эл аралык уюмдардын өлкө аймактарындагы негизги өнөктөшү, профессионал эксперттер коомчулугу. Бизнес ассоциация ЖИА бүтүндөй өлкө аймагында активдүү иш алып барып, өз мүчөлөрүнө төмөнкү кызматтарды көрсөтөт. Бизнес маалымат, өнөктөш жана персонал издөө, нетворкинг, advocacy, окутуу, ЖИА Academy ишке кирүү алдында турат. Өнүккөн өлкөлөргө бизнес турлар, консалтинг, уюшулган сатып алуулар. ЖИА ишкерлердин проблема сунуш пикирлерин бийликтин өкүлдөрүнө жеткире алат. Ошондой эле мамлекеттик органдардын маалыматын өз мүчөлөрү арасында таратып, жалпы эле мамлекеттин инвестициялык имиджин жакшыртууга көмөкчү боло алат. Эл аралык уюмдарга болсо, ивент менеджмент кызматын көрсөтүп, алардын маалыматын өз мүчөлөрү арасында жайылтуу менен катар, эл аралык уюмдардын мандатын аймактарда аткара алат. ЖИА бардык өнөктөштөрү жана кардарлары үчүн 24 саат бою жеткиликтүү. Мобилдик тиркеме иштелүүдө. Өлкө экономикасынын өнүгүүсүнүн негизи бул экспорттук потенциалды көтөрүү. Кыргызстан көлөм менен эмес, сапат менен уталат. Өндүрүштө инновациялык технологияларды колдонуу менен жаратылышка аяр мамиле кылуу. Бул жашыл экономиканын негизи. Биз ар бир кыргызстандык үй-бүлөдө бирден жашыл экспортер көрөбүз. Бизнес ассоциация ЖИАнын бардык иш аракети Кыргыз Республикасынын бакубаттуулугу үчүн инновациялык социалдык жоопкерчиликтүү жана ачык айкын ишкер коомчулугун өнүктүрүүгө багытталган. ЖИА бизнес ассоциациясы мындан 10 жыл мурда 20 жаш ишкер негиздеген. Азыр бизнес ассоциациянын 1000ге чукул мүчөсү бар жана ЖИА чакан жана орто бизнестин негизги таянычы десе болот. Андыктан жогоруда айтылган амбициялуу максаттарды алдыга коюу тажрыйбага таянган чечкиндүү кадам болгон. Бирок Кыргызстанда стратегия жазуу жаңылык эмес. Өлкөдө министрликтерден баштап республикалык деңгээлде стратегиялар жазылып, бирок анын ишке ашыруусу көңүл сыртында калып келет. ЖИА алдыга койгон максаттарын кандайча ишке ашырат? Капиталдын суроолоруна ЖИА бизнес ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темир Ажыкулов жооп берет. Биз аткарып аткан жумуштардын кайсы багытта кетип баратканы, конкреттүү түрдө эмне кылып атканыбызды жана эмне кылгыбыз келип атканын жазып чыккан документ.
бул нерсе бизге кандай жардам берет деп сурап кетчү болсок, бул нерсе биздин эң азынан сырткы биздин партнерлор болсун, ичибиздеги мүчөлөр болсун, ичибиздеги биздин кызматкерлер болсун, аларга бир багыт болуп калат да. Биз жыйы катары мынакей ушу 7-8 багытта иш алып барабыз деген мааниде жасалган документ. Бул муктаждык кандайдыр бир табигый түрдө келип чыктыбы же кандайдыр бир жок биз эми мындан ары ушундай иштешибиз керек экен деп атайлап жасалган иш болдубу же кандайдыр бир табигый муктаждык болдубу? Мен айтып кетер элем, бул табигый болду дейм. Себеп дегенде буга чейин биз ойлонгонбуз, кандай кылсак, бирок такыр ошонун бир жолун таба албай дейлиби, же болбосо бизге канчалык кереги жок деп дагы талкууланып жүргөн буга чейинчи. Бирок ошол 10 жылдын жыйынтыгы, 10 жылдын ичинде кылган жумуштардын жыйынтыгынын негизинде карап, биз ошонун баарын азыр бириктирип дейли, иреттеп жазып чыктык. Мунун аткарылышы кантип көзөмөлдөнөт, кандай индикаторлор бар? Бул конкреттүү түрдө жазылган пландар болот. Ошон жетинчи кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биздин кылып аткан кызматтарыбызды күчтөндүрүшүбүз керек, бекемдешибиз керек, балким жаңы кызматтарды кошушубуз керек дегендейчи. Албетте мисалы үчүн IPO-га чыгыш үчүн эмне кылыш керек? Ошо жолдорун карап, балким ошол даяр болуп аткан компанияларга же кызыктар компанияларга жардам берип дегендей пландар жазып чыгабыз. Бул эми ошол өзүңөргө белгилеп алган чектер, бул чоң жоопкерчилик да. Мисалы үчүн мынча киши мүчө болот, мынча компанияны IPO-го чыгарабыз деген. Ошол нерселерден байкыл аткарылбай калуу мүмкүндүгү дагы бар да. Ошондой шартта аны муну байкыл иштетүү механизмдери кандай? Сурооңуз аябай туура болду, бирок сиз башынан сурап кетпедиңизби, биз табигый жол менен келдикпи же даярдалган план? Биз табигый болгон үчүн биз ошол бүгүнкү күнгө чейин кылып аткан жумуштардын негизинде жазып чыккан стратегиябыз. Ошону карап, ошонун мисалы үчүн тренд кандай кетип атат, ушул жумуш аракеттерди, иш аракеттерди биз кыла албайбызбы деген фильтрден өткөрүп, анан кийин демек бул чектер дагы бул жөн эле мындай өзүңөр каалап эле белгилеп алган нерсе эмес, бул талаптан келип чыккан. Талаптан келип чыккан. Биз көрүп атабыз, мисалы үчүн жылдан жылга канча мүчө кошулат бизге, ошол мүчөлөр арасында канча деген иш орду толукталат. Мисалы үчүн дагы бир стратегиябызда жазылып кеткен бир максатыбыз бул Кыргызстандын Орто Азиянын Давосу кылабыз деп коелу. Буга багытталган эмне? Бишкек инвестиционный форум бар, Бишкектин инвестициялык форумубуз бар. Бул 3 жылдан бери кылынып келаткан форум. Жумуш кылынып атат да, кыскасы. Ошон үчүн ушул жумуштун немесин көрүп, биз жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн, ошол жыйынтыгын максатын жогорулаталы деген мааниде эле жазып чыкканбыз да. Ошон үчүн сиздин сурооңузга мындай жооп болор эле, биз ар жазган ошо стратегиябызга жазып чыккан планыбыз эле баары ишке аша турган пландар, ишке аша турган стратегиялар да. Мен үчүн силердин стратегиялык документ менен таанышканда бир кызык суроону жараткан жагдай болду десем болот го. Силердин бул vision. Ошол жерде айтылып атат, ар бир үй бүлөдө бирден жашыл экспортер деп. Бул эми албетте өтө мага эмнегедир өтө чоң бир амбициялуу эмедей пландай сезилди да. Айыл чарбада иш алып барган, ушул айыл жеринде жашагандарга дагы бир максат болсунбу, же алар дагы бир ишкердүүлүк аралашсын деген максатта мааниде жазып чыкканбыз муну. Ушундай бир тилек менен дейли. Бул vision да, видение деп коелу. Бул эми келечектеги биздин жеткиз келген максатыбыз да. Бунун кыйын деп айтпайм, буну аткарса болот. Биз карап чыгып көрдүк, бүгүнкү күндө аябай эле жакшы шарттар түзүлгөн, айыл чарба үчүн деле, башка чарбалар үчүн деле. Ошондуктан биз баарын эле мисалы үчүн урбанизация деп коелу, шаарга алып келип шаар иш кылбай, балким айыл жерде жашагандар дагы ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мисалы үчүн өздөрү күчтөр, күч аракеттери менен бир өндүрүп көрсө. Бирок аны жөн эле өндүрбөй, биз айткандай жашыл чарба кылып, ошол экологиялык жагын таза, органик продукцияларды кылсак, балким ошол жактан дагы бир багыт болсун деп эле бизчи. Ошол багыттан да балким биз Кыргызстан астыга чыгабыз деген үмүттөбүз. Бул багытка жетүүдөгү бир топ мындай стратегиялык маселелерди чечүү дагы турат да. Мисалы үчүн ошол эле экспортко байланышкан чоң маселелер бар. Андан тышкары инновациялык технологияларды алып келүү дагы мисалы үчүн бул бир үй бүлө үчүн бул өтө чоң маселе да. Бул жагынан кандай иш аракеттер болушу мүмкүн? Бүгүнкү күндө мындай десек болот, формалдуу түрдө алып караганда биздин продукциянын сыртка чыгуусунда бир тоскоол жок. Баарыбыз эле билебиз, ошол эле ВТО болсун, же болсун таможенный союз деп коелу. Бирок ал жерде чектөөлөр эмнеге байланган? Ошол стандарттарга байланган, сапатка байланган да. Бул нерсени эгер чынында экологиялык жактан таза, органик жасай турган болсок, бул нерсеге мен ойлойм тоскоолдук болбойт депчи чыгуусунда. Ал эми жардам берүү ошо технологиялык жагынан дейли, башка жагынан аны биз ишкерлер катары же болбосо ассоциация катары дагы биз жолун карап атабыз, аракет кылып, балким кичинекей бир
коомдор түзүп же болбосо стартап проекттер болсо ошолорду мисалы үчүн бишкекский инвестиционный форум деп атпайбы, ошонун алкагында балким бир эки багытты алып каржылоо маселелерин карап көрөлү деп атабыз. Силердин миссияда белгиленет экен, Кыргызстанда мына ошол инновациялык, социалдык жоопкерчиликтүү ишкер коомчулугун түзүү депчи. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын ишкер коомчулугу кайсыл этапта деп айтат элеңиз? Жалпылаштырыш аябай оор, статистика алып чыгыш аябай оор болду бизге чын айтканда. Бирок биз иштешип жүргөн ишкерлер, биздин ассоциацияга мүчө болгон эле биз менен катташ карым катнашы бар ишкерлердин көпчүлүгү социалдык жоопкерчилиги бар деп эсептейм. Буну кандай билсек болот? Биз бүгүнкү күндө көп долбоорлорубузду ошол эле студенттерге багытталган, жаштарга багытталган, жаштарды колдоо, аларга бир тренингдер өткөрүү багытында көп ишкерлер жардам беришет. Көп ишкерлер акчасын берип, спонсор болуп аралашышат да. Бул нерсе жакшы нерсе деп эсептейм. Себеби баардык дүйнөнү алып карай турган болсок дагы акыркы 5-10 жылда бул чоң тренд да. Алардын клиенттери дагы эгер бул компания социалдык жагынан жоопкерчиликтүү болсо, ошол компанияга көбүрөөк жакындоо деген бир трендтер бар экен. Бул Гарварддын да изилдөөлөрүнүн негизинде айтылган. Жана сиз айтып өттүңүз, бизде мындай чоң завод фабрикалар жок, чоң өндүрүш жок деп. Бирок бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк трендтерди, тенденцияны караганда дагы тескеринче басым ошол чакан жана орто бизнеске кетип аткандай эмес. Ошол жагынан алып караганда бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандын экономикасына мына ошол жана чакан жана орто бизнестин салымы кандай жана ал кайсыл жагына мындан ары бир келечектеги 10 жылга өзгөрүшү мүмкүн деген прогноздор бар? Биз мындай деп айтып кетсек болот, биз акыркы 25 жылда чынында соода саттыкпен алек болуп, майда жана чакан орто ишканалар менен алек болуп атып, ошол катмарды деле ишкерлердин жакшы өстүрүп алдык да. Булар эч кимге баш ийбеген деле же ошол учурда багымдуу болбогон ишкерлер бар. Бул аябай чоң көрсөткүч, аябай жакшы нерсе да. Мисалы үчүн Япониянын деле экономикасын алып карай турган болсок, бизге көзүбүз кемде көрүнөт, баягы эле Toyota көрүнөт, же болбосо башка көрүнөт деп ойлойбуз да, ошол Япониянын баары эле ошол завод фабрикалар экен да. Бирок Япониянын 90%дан көп пайызы ишкерлер бул чакан жана орто ишкерлер да. Ал эми жана чоң конгломераттар, ошол Toyota болсо, онун бир эле пайызды ээлейт. Салык жагынан алып караганда ошол чакан жана орто ишкерлер көп төлөшөт. Ошон үчүн мен ойлойм, экономиканын двигатели дейли, негизги күчү бул орто жана чакан ишкерлер болуш керек да. Ошон үчүн Кыргызстанда дагы бул орто жана чакан ишкерлерге үмүт аябай чоң. Биз ойлойбуз, алардын ошол ишкердүүлүк сапаты дейли, ошол сапатын жогорулатышыбыз керек да. Демек, бул чакан жана орто бизнестин экономикадагы салымы өсөт деген ишеним аябай эле чоң. Эми бүгүнкү күндө тилекке каршы расмий статистика карай турган болсок, 40%, 50%, кээде 60% деп жүрөт орто жана чакан ишкерлер, бирок биз ойлойбуз бул 80%дин тегереги деп. Тилекке каршы бизде дагы көмүскө экономикада бар болгонуна байланыштуу дагы статистиканы так алыш аябай оор. Бул чындык Кыргызстанда. Эгер биз мамлекет катары деле ошол орто жана чакан ишкерлерге көбүрөөк маани берип, көбүрөөк ошолорго жардам кол көрсөтсөк, менин оюмча бир жагынан ачыкка да чыгышат, экинчи жагынан экономикабызда канчалык орду бар экенин, канчалык чоң салым бар экенин жакшыраак көрөт элек да. Швейцариялык ишкер Бернард Рапондун окуясы бардык эле кыргызстандыктар үчүн кызыктуу болот. Бернардтын Кыргызстанга болгон кызыгуусу, керек болсо сүйүүсү Ван кыргыздарынын таржымалы жазылган гезиттеги макаладан башталган. Ал 24 жылдан бери Кыргызстанга такай келип, жөн келбестен Швейцариядан акча чогулта келип, өлкөнүн алыс аймактарында көпүрө курат. Мындан тышкары Бернард Кыргызстанды европалык туристтерге таанытуу аракетин дагы көрүп келет. Швейцариялык ишкер Кыргызстанга болгон сүйүүсүнүн сырын кесиптешим Манат Сулаймановага айтып берген. Бернард Рапон 24 жылдан бери Кыргызстанга жыл сайын келип турат. Келген сайын 4-5 көпүрө курулат. Алыскы элеттиктердин кубанычы коюнуна батпайт. Себеби чоң суу дарыяны эми малдарын оңой айдап өтүп, өздөрү шаарга жетиш үчүн тоо чокуну кыдырбай оңой түшүп, жашоо жеңилдеген. Көпүрөгө муктаж аймактарды кыргыз токойчулары таап беришет. 92 жылдан бери 60тан ашуун көпүрө курулган. Кыргызстанга биринчи ирет келгенимде ат менен бир топ жерди кыдырганбыз. Керемет жаратылыш. Кудум азыркыдай баары эсимде. Анан жайлоо, бийик тоолорду кыдырганда чөп саргарып, мал жебегенди байкагам. Себебин сурасам, чоң сулардан өтө албайбыз, көпүрө жок. Малды алып өтө албайбыз деген. Көпүрө курганга акча жок дешти. Ошол жылы Швейцарияга келерим менен
уюм ачып көпүрө курууга каражат издей баштадым. Ар кимди кыдырып, бул жактан колу беришин адамдар чыкты. Көмөк көрсөтүштү. Кыргыз кечелерин өткөрүп турабыз. Андан да акча чогулат. Көпүрө курууга таш, жыгач гана колдонулат. Экологиялык курулуш материалдарды көпкө чыдап, сапаты жогору деп эсептелсе, жумушка жергиликтүү тургундар тартылышат. Гезиттеги анча чоң эмес макала Бернардтын жашоосун түп тамыры менен өзгөрткөн. 70-жылдары швейцариялык басылмалардын бирине Афган жеринде отурукташып калган теги кыргыз Рахманкул жөнүндө макала жарык көргөн. Кийинчерээк ал Туркиянын Ван аймагына көчүп барганда атайылап барып жолугуп келген. Алардан Кыргызстандын жаратылышы Швейцарияга окшош экендигин уккан. Барып келүүнү кыялдана баштайт, бирок ал максаты 92-жылы гана ишке ашкан. Ал кезде Кыргызстанга түз виза алуу элчиликтин жоктугуна байланыштуу оор болуп, алгач Өзбекстанга барып, андан соң түнү менен такси жалдап Кыргыз жерине келген. Кызыгуум күчөп Туркиянын Ван аймагына барып Рахманкул менен көзмө-көз баарлашкам. Алар Кыргызстан жөнүндө көп айтып беришкен. Мен акыры Кыргызстанга сөзсүз барышым керек деп чечкем. Ушул күнгө чейин Памирдик кыргыздардын жашоосу мага кызык. Рахманкулдун балдары, неберелери менен тыгыз байланыштамын. Алардын басып өткөн жолдору жөнүндө китеп чыгарам. Бул сиздер көрүп жаткан туш кийиз чийден жасалган. Муну кыргызстандыктар жасап атай белекке берген экен. Анан эң негизгиси ушу Бернард мырзанын айтымында буну деген Памирде жашаган кыргызстандыктар, этникалык кыргыздар ошол бул мырзага, Бернард мырзага белек катары берген экен. 1950-жылдан бери ошол бул чийден жасалган туш кийизди үйүндө кадырлап, барктап, анан үйүнүн негизги коноктосо турган бөлмөлөрүнүн төрүнө илип алыптыр. Анан деген ошол Памирлик кыргыздар, ошо жактагы айымдар, кыргыз айымдар өздөрү колго жасаган экен. Ошон үчүн бул эмгекти жүрөгүнө өтө жакын кабыл алат экен. Бернард мырза Кыргызстанга суктанып тим болбостон, алыскы Европада кыргыз жерине суктангандарды чогултуп, көргөзмө тааныштыруу иштерин тынбай өткөрүп турат. Баса жайында көпүрө куруу үчүн Кыргызстанга барса, кышында долбоордун өкүлдөрү бул жакка конокко келип турушат. Бул жылы көпүрөдөн башка атактуу Элла Майердин музейинин ачылышын өткөрүшөт. Кыргызстандык токойчулар бул жылы 4 көпүрөгө муктаж аймактарды табышкан. Акталадан 100 чакырым аралыкта, Алайда, Сузакта жана Таласта баш аягы 15 000 еврога көпүрө курулат. Күнөлүк желенин кеңири жайылуусу менен интернет аркылуу төлөмдөрдү жүргүзүү системасында тобокелдиктер өсүп жатат. Кибер кылмышкерлер интернет төлөмдөрүн өткөргөн кардарлардын маалыматын уурдоонун айламалын дагы күчөтүүдө. Алардын тузагына илинбеш үчүн кандай коопсуздук эрежелерди сактоо керек? Улуттук банк менен Капиталдын Финсабат рубрикасында жооп издейбиз. Интернет аркылуу төлөмдөрдү жүргүзүү, кайсы бир товарды сатып алуу же мейманканаларды брондоо өтө ыңгайлуу. Бирок төлөмдү жүргүзүүдө сак болбосоңуз, каражатыңыздан да, ала турчу товар же кызматтан да куруп алышыңыз ыктымал. Коопсуздук эрежелерин эстен чыгарган учурда кибер кылмышкерлердин тузагына оңой эле түшүп берген болосуз. Интернетте төлөө мезгилинде анын маалыматтары жайык берилет. Ошондой эле сиз ошондой сайттарга маалыматыңызды берсеңиз, бөлөк адамдарга да белгилүү болуп калышы мүмкүн. Ошондой карттар боюнча атай убактылуу пароль кызматтарын кошуу же атай бөлөк картты колдонуу зарыл. Дүйнө жүзү боюнча интернет тармагында эң жайылган кылмыш ыкмасы болуп фишинг эсептелет. Кылмыш атайын зыян келтирүүчү программанын жардамы менен ишке ашырылат. Ал аркылуу шылуундар банктык эсептин жана төлөм карттын номерлерин, сыр сөзүн уурдап алат. Кылмышкерлер колдонуучулардын персоналдык маалыматтарын алуу максатында түп нускасынан айырмаламагандай сайттын кодум көчүрмөсүн түзүшөт. Кардар эч нерседен шек санабай, сайттын көчүрмөсүндө жүргөнүн билбей, өзүнүн персоналдык маалыматтарын, логинин, паролун кылмышкерге жөнөтүп коет. Андан кийин кылмышкер чогултулган маалыматтарды колдонуп, кардардын банктык счетуна кирип, анын атынан атайын ачылган банктык счетторго акча каражаттарын жиберишет. Кибер кылмышкерлердин тузагына түшпөө үчүн жөнөкөй эрежелерди сактоо жетиштүү. Улуттук банктын адистери компьютерге лицензияланган антивирустук программаларды киргизүүнү жана аны үзгүлтүксүз жаңылап турууга кеңеш берет. Интернет төлөмдөр менен колдонууда интернет кафелерде же башка адамдардын компьютери менен төлөө жүргүзүүгө болбойт. Төлөмдөрдү жүргүзүү учурунда анын тарыхын байма-бай карап туруу зарыл. Билдирүү аркылуу келген, бирок сизге тиешеси болбогон эсептерди төлөөдөн карманыңыз.
телефонуңузга же компьютерге ишенимдүү гана тиркемелерди жүктөө талапка ылайык. Эсиңизде болсун, шылуундар тарабынан уурдалган же сиз аларга билбестиктен улам которгон каражатты банк кайтарып бербейт. Укук коргоо кызматтары тарабынан шылуундар аныкталып, алардын кылмышы далилденген соң гана акчаңызды кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү жаралат. Бул капитал апталык экономикалык обзору болду. Ушул жана башка экономика, финансы, бизнес темаларына кесиптешим Айсулу Текимбаева 3-күнү ушул эле маалда орус тилинде сереп салат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.